Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров Чүй облусунун Сокулук районунун Воен Антоновка айылынын тургундары менен жолугушту. Анда жергиликтүү тургундар жер тилкелери боюнча бир катар орчундуу көйгөйлөрдү чечүүдө. Анын ичинде белгилүү бир контурга турак жайларды курууга жана социалдык объектилерди баштоого уруксат алууда көмөк көрсөтүүнү өтүнүштү. Акылбек Жапаров белгилегендей, жер амнистиясынын алкагында өлкөнүн жетекчилиги тарабынан калктын жер тилкесине тийиштүү көйгөйлөрүн чечүү максатында ченемдик актылар тийиштүү түргө келтирилип, жөнөкөйлөштүрүлгөн тартип киргизилген. Министрлер кабинетинин башчысы чогулган жарандарды келечекте талаш тартыштарды болтурбоо үчүн жер тилкесине укук белгилөөчү документтерди тиешелүү мамлекеттик түзүмдөрдү мыйзамдуу түрдө тариздеп, менчик укугун орнотуп, тилкелердин чек арасын тактап, андан кийин гана турак жайларды курууга киришүүнү чакырды. Акылбек Жапаров белгилегендей, келечекте калкка турак жайларды курууга жеңилдетилген насыяларды бөлүү пландалууда. Жолугушууга катышкан мамлекеттик органдардын өкүлдөрү Воен Антоновка айылынын тургундарын кызыктырган бардык маселелер боюнча зарыл түшүндүрмөлөрдү беришти.